1999 август айында диний экстремисттердин тобу Баткен районуна бастырып кирип, милиция кызматкерлерин, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн жана япон геологторун барымтага алышкан. Алардын аракеттери кыргыз өкмөтү тарабынан мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнө шек келтирүү катары бааланып, аларды талкалоо, республиканын чегинен сүрүп чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Душмандарды жок кылууга кыргыз армиясы менен кошо жергиликтүү тургундардан түзүлгөн топтор да согушкан. Боевиктердин эң чоң командири Абдулазиз Юлдашев дегенди шейтти атып таштаган ошо биздин балдар ошол Майлисовский батальон менен кошулуп. Мен энди айтмакчымын, ушу бул өтө кыйын күндөр болгон. Ошо мезгилде биздин айылда согуш болуп атканда элдин бардыгы бияк карап качкан. Себеби өтө коркунучтуу болгон. Тынбай октор атылып турган, элдер бардыгы качкан. 18 жылдан бери октябрь айынын акырында Баткен согушунда курман болгондор эскерилип келет. Бул жылы да алар үчүн жаңыдан курулган эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, курман болгон куралдаш досторуна Куран окуп бата кылышты. Баткен согушунун катышуучулары бул күнү ошол учурдагы согушту эстеп маанайлары түшсө, бир чети мамлекет тараптан 18 жыл болсо да, Баткен согушу деген статус берилбей жатканына нааразы болушууда. 1992 согуш болгондо бул энди согуш менен окуяны өзүн элестетип көргүлө. Согуш менен окуяны немесине. Бизде өкмөттө суранарыбыз жок дегенде бизге Баткен согушунун деген статус берсе, ошо баягы 99-2000 өлгөн балдардын ата-энелери, аялдары, же болбосо кыздары ошо бир жылда бир мына эстеликке гүл коюп койсо деген биз негизи мамлекеттен суранарыбыз ошолдо. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 6000ге жакын Баткен согушунун катышуучусу бар. Алар үчүн мамлекет тараптан иштеген иши боюнча салыктан бошотуп, медициналык жактан анча-мынча дары-дармектеринде акысыз алууга шарт түзүлгөн. Ал эми курман болгондордун балдары үчүн материалдык жардамдар да көрсөтүлүп турат экен. Мамлекеттик жумушта иштесең, кадаготлуктан бошоткон. Анан больницага барсаң, больницага бесплатно да. Жок дарыларды гана сатып алып бересиң, калгандары бесплатно болот. Деген менен бул жардамдарда жарытылуу болбой жатканын ардагерлер айтышат. Анткени согуш деген статус берилбегени Баткен согушунун катышуучуларына кедергисин тийгизип жатыптыр. Андыктан куралдуу күчтөр жана согуш ардагерлери жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, ардагерлер үчүн социалдык жардамдарда каралуусун өкмөттөн суранышууда. Баткен согушунун ардагерлерге өкмөт тараптан бир да жардам болбой атат, биздин негизи суранышыбыз. Себеби мына 18 жыл болуп атат, бизге даже статус берилбей жатат. Экинчиден баягы өлгөн, курман болгон жөкелердин ата-энелери эмес, өздөрүнүн жылына эмес, айына эмес. Жылына бир жолу бир эмгек тарабынан жөлөк пул бир нерсе бергенде биз негизи өкмөт тарабынан суранышыбыз ошол да энди. Медициналык жардам деле жок. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.